Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Бүгүн Баткен шаарында обончу жана аткаруучу маркум Апаз Жайнаковдун айкелинин ачылуу аземи болуп өттү. Жайнаковдун айкелинин автору скульптор Дастан Пазылов. Апаз Жайнаков атындагы облустук драма театрынын жетекчиси Бакытбек Ахматовдун айтымында эстелик 2 жылдын аралыгында тургузулду. Кыргыз эл артисти Апаз Жайнаков 1960 жылдын 6 мартында Баткен районунун Орто Боз айылында туулган. Ал чыгармачылыгында кыргыз жери, бийге чакыруу, кыргызымдын сулуу кыздары, Өрүкзарга кетели, Аманжар, Сагындым, Кайбереним жана Ак гүлүм деген обондор аркылуу элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Эл артисти 2013 жылдын 9 октябрында 53 жаш курагында дүйнө салган. Баткен шаарында жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Бүгүн 30 декабрда Баткен шаарындагы Кызыл Дөң аймактык башкармалыгында 375 орундуу жаңыдан курулган мектептин ачылыш аземи өттү. Ушуну менен Баткендеги 10 мектеп ишке кирди. Ачылуу аземге Баткен шаарынын тургундары жана облус башчысы Абдикарим Алимбаев баштаган бир катар мамлекеттик кызматкерлер катышты. Белгилей кетсек, мектептин курулушуна Саут өнүктүрүү фонду тарабынан 84 миллион сом каражат грант эсебинде бөлүнгөн. Учурда шаарда жалпы 6000ден ашуун окуучу бар. Сүлүктүү мэриясы резервдик ротадагы жарандарды сыйлады. 29 декабрда Сүлүктүүдө сентябрь айында орун алган Кыргыз-Тажик чек арасындагы калабада калкты коопсуз аймакка көчүрүүдө, жайгаштырууда көмөк көрсөткөн жарандар сыйланды. Бул тууралуу шаардык бийликтин маалымат кызматы кабарлады. Резервдик ротада турган жарандарга шаар бийлиги тарабынан жана шаардык кеңештин ардак грамоталары, ыраазычылык каттары тапшырылды. Абдикарим Алимбаевке генерал-майор наамы ыйгарылды. 29 декабрда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевка жана ички иштер министринин 3 орун басарларына генерал-майор наамы берилди. Аны өлкө башчы Садыр Жапаров ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин казармасынын ачылышында тапшырды. Баткен шаардык кеңешине жаңы 2 депутат келди. Баткен шаардык кеңешинин 13 сессиясында 2 депутатка депутаттык мандат тапшырылды. Бул тууралуу шаардык бийликтин маалымат кызматы кабарлады. Мандат алган депутаттар Эмгек партиясынан келген Айбек Муратов жана Базарбай Масеитовдор. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.